Эфирде Ош Пирим жаңылыктары кутмандуу кечиңиздер менен алгач негизги окуялардан түзүлгөн кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети студенттер үчүн акысыз курстарды ачып окутуу иштерин баштады. Курс англис жана орус тилдеринде жүргүзүлүүдө. Стратегиялык мааниге ээ Ош эл аралык аэропорту жергиликтүү журналисттер үчүн эшигин ачты. Бир топ жылдардан бери биринчи жолу аэропорттун иш шарттары менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Норуз майрамы калаанын бардык аймагында белгиленүүдө. Ош мамлекеттик университети борбордук аянтта сүмөлөк кайнатса, мектеп окуучулары өз билим уясында кыргыз салттарын көрсөтүштү. Ош шаарында өспүрүмдөр арасында эркин күрөш боюнча өлкөнүн биринчилигине ат салышуу башталды. 22 жашка чейинки жаштар арасында уюштурулган мелдешке 200гө жакын балбандар катышууда. Кыргызстан бажы биримдигине кирген соң мигранттар орус тили жана тарыхы боюнча экзамен тапшыруудан бошотулат. Бул тууралуу экономика министри билдирди. Ал түшүндүргөндөй, өлкөнүн аталган биримдикке кирүүсүнүн алкагында мигранттарга бир топ жеңилдиктер каралган. Анын арасында орус тили боюнча экзамен тапшырууну жоюу маселеси да бар. Анткени биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандары тең укукка ээ болушат. Ага байланыштуу биздин мигранттар патент менен иштегенден бошотулат. Эске сала кетсек, Россияда мигранттар патент алуу үчүн орус тили жана тарыхынан билүүсү шарт. Быйыл мектеп мугалимдеринин айлык маянасы 50-60% жогорулайт. Бул тууралуу каржы министри билдирди. Анын айтымында мугалимдерден тышкары айлыктардын жогорулашы музыкалык, спорттук жана бала бакчалардын кызматкерлерине да тиешелүү. Бул максатта быйыл 3 миллиард сомго чейин каражат керек. Биз акча булактарын карап жатабыз, деди министр. Кыргызстанда жакыр жашаган үй-бүлөлөрдүн балдары үчүн жөлөк пул 14%га жогорулайт. Бул тууралуу социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Анын айтымында, быйыл аталган категориядагы балдардын жөлөк пулун 14%га көтөрүү пландалып жатат. Мындан тышкары кошумча социалдык тейлөөлөр активдүү өнүгүп жатат. Ал эми өкмөттүк эмес уюмдар карларга, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жана оор шартта жашагандарга жардам беришүүдө, дейт Базарбаев. Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети студенттер үчүн акысыз курстарды ачып окутуу иштерин баштады. Акысыз окуу курсу англис жана орус тилдеринде жүргүзүлүүдө. Курска айыл жергесинен келип, орус тили жана англис тилдеринен аксаган студенттер кабыл алынган. Жалпысынан 60га жакын студент окуп жатат. Теманын уландысы биздин кийинки материалда. Аламдашуу процесси кызуу жүрүп жатканда өсүп келе жаткан жаштарга да ошончолук көйгөй жаралгандай. Анткени кайсыл тармакка барбайлы бардык жерде орус тилин билүү зарылчылыгы келип чыгат. Ага удайлы дүйнөлүк англис тилин өздөштүрүү ашыктык кылбайт. Алыскы Каракулжадан келип Ош шаарында экономика жаатында билим алып жаткан Бекмурат Мизамидин уулу да келечекте өз кесиби боюнча иштөө үчүн орус тили керек экенин билип, бул окуу курсуна келген. Анткени алда башкаларда мамлекеттик кызматта иштөөдө көп тил билүү зарыл экенин жакшы билет. Бул орус тили мен өзүм экономист болгондугума байланыштуу. Орус тили мага аябай керек болгондугу үчүн бул жерге тапшырдым да. Себеби келечекте бардык мисал документ иштери, кандай гана иш кагаздары болбосун, бардык орус тилинде. Жана жазуу иштери да орус тилинде. Ошого мен үчүн бул бекер ачылган орус тили окуу курсу мен үчүн жаңылык болду деп айта алам да. Откройте тетради, запишите число сегодняшнее. Какое сегодня число у нас? Окутуу усулуна келгенде билим алып баштаган студенттерге орус тили же англис тилин жөнөкөйдөн баштап үйрөтүлөт. Жалпы окуу курсу 3 айга созулуп, андан кийин билим алган студенттерге атайын сертификаттар берилет. Окуу убактысы күндүзгү саат 14:00дөн 16:00га чейин жүргүзүлөт. Основная задача негизги милдет орус тилин жана англис тилдерин жеткиликтүү үйрөтүү. Биздин студенттер бул тилдерде сүйлөшүүнү гана үйрөнбөстөн грамматиканы, адабиятты кошо өздөштүрөт. Алар кийинки күндө иштегенде да бул тилдерди эркин сүйлөп, өзүн эркин сезиши керек. Скажи между собой. Жумасына 3 жолу сабак жүрөт. Ал эми бул жерде сабак берүүгө көп тажрыйбасы бар адистер тартылган. 3 ай окуу курсунан өткөндөн кийин каалоочулар үчүн алган билимди тереңдетүүнү кааласа, сабакты улантууга да мүмкүнчүлүктөрү бар. Мугалимдерди тажрыйбасы аябай көп, чоң тажрыйбасы көп мугалимдерди таптык.
бир орус тилден берген мугалимибиз замдекан болуп иштейт азыркы убакта филфакта. Анан экинчи мугалимибиз англис тилден берген мугалимибиз Алматада иштеп келген, азыр РГСУда иштейт. Бир жумасына 3 жолу өтөт. Англис тили дагы, орус тили дагы. 2 сааттан, саат 4-төн 6-га чейин. Себеби биз бул убакытты койгонубуздун негизги эле максаты бул студенттерге мешать этпеш үчүн баягы сабагына. Сабактан чыгып кеңири саат 4-төн 6-га чейин келет. Демилгенин негизги максаты жаштардын интеллектуалдык деңгээлин көтөрүү менен дүйнөлүк тилдерди өздөштүрүүгө көмөк көрсөтүү. Бул долбоор жыл айыгына чейин жүргүзүлөт. Алдыдагы 3 айда азыркы кабыл алынган студенттердин окутуу курсу аяктаса, долбоорго жаңадан акысыз курста окууну каалагандар кабыл алынат. Улукбек Сатыбалды уулу, Максат Макамбаев, Ош Бирим жаңылыктары. Стратегиялык мааниге ээ болгон Ош эл аралык аэропорту жергиликтүү журналисттер үчүн эшигин ачты. Басма сөз кызматкерлери бир топ жылдардан бери биринчи жолу аэропорттун иш шарттары менен таанышып, жетекчилик өкүлдөрү менен суроо жооп алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Пресс-турдан биздин кийинки материал. Ош эл аралык аэропорту өзгөчө маанилүү объект болгондуктан эрежеге ылайык чакырылган журналисттердин баарына бирдей атайын кемзил таркатылган. Фергана өрөөнүндөгү эң ири аэропорттордун бириндеги шарттар Манас аба майданындагыдай болбосо да, соңку жылдары бир топ өзгөрүүлөр байкалды. Ош аэропортунда 2013-жылы реконструкция иштери жүргүзүлүп, чакан имарат кеңейтилген. Бирок аэропорттун эң башкы жетишкендиги бул авиа жүргүнчүлөрдү электрондук каттоо системасына ишке киргизилгендиги. Бул бир топ жеңилдиктерди түзүп, жүргүнчүлөр бир гана паспортун алып каттоодон өтсө болот. Мындан сырткары бул жерде багаж кабыл алуу лентасы орнотулуп, жакында ишке берилиши күтүлүүдө. Бүгүнкү мына Ош эл аралык аэропортунда учуп кеткен аба кемелерине шарттарына ылайыкташтырылган бул полоса. Жооп берет. Эгерде мисалы башка мамлекеттерде, дүйнөдө башка мамлекеттерде узунураак полосасы бар, эми ал жерде мындан чоң аба кемелери учат. Ал жерде өз нюанстары бар. Аба кеменин салмагы, ичинде орундуктары тигиндей мындай деген мощностьтарына байланыштуу. Ал долбоор деле даярдалган. Эгерде колдоп берсе, бул учуп конуу тилкеси сөзсүз түрдө дагы узарылат. Манас эл аралык аэропорттун филиалы болуп эсептелген Ош аэропорту өткөн жылы 1 миллион 300 миңге жакын жүргүнчүлөрдү тейледи. Бүгүнкү күндө 14 аба компания менен кызматташып, күн сайын 20-30га жакын ички жана сырткы каттамдар жүргүзүлөт. Эл аралык аэропорт жетекчилиги каттамдарды көбөйтүү жаатында сүйлөшүүлөрдү улантууда. Ал эми эл аралык стандартка өтүү башкы милдет болгондуктан, учурда Ан-24 чаккан учагынын ордуна аэробус менен Боинг учактары үчүн жер аянтын кеңейтүү жана учуп конуу тилкесин бекемдөө, кошумча асфальт төшөө иштери жүргүзүлүүдө. Азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай технологиялык жабдыктардын бири багажный лента орнотуу иштери жүргүзүлүп жатат. Буга чейин мурун жүктүн салмагы мондой механикалык таразыларда эме болчу. Бул жаңы жабдыктардан орнотулуп бүткөндөн кийин стойка регистрация деп коет. Ар бир жүргүнчү келип ушундай стойкада агент отурат, ал каттоону өткөрүп, мындай жерлерде монитор болот. Жүктүү болгондо автоматтык түрдө компьютер өзү жүктүн салмагын, көлөмүн көргөзөт. Ошого регистрация өткөндөн кийин жүк автоматтык түрдө лентага барып туруп, нагыттап кетет. Мындан сырткары транзиттик каттама аткарган жүргүнчүлөр үчүн атайын зал ачылып, чек ара көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери үчүн да шарттар түзүлүүдө. Дагы бир маанилүү жагдай аэропортко караштуу унаа коюучу жайда иретке салынып, башаламан иштеген таксисттер аэропорт жетекчилиги койгон шартына көнүп, жүргүнчүлөрдү кезектешип тейлөөгө макул болушту. Айта кетчү нерсе, кара тизмеге кирип калган Орусиядагы мигранттар боюнча маалыматты аэропорт аймагында орун алган кеңседе акысыз алууга болот. Ал эми сунуш пикир, арыз менен кайрылам деген жарандар үчүн аэропорт имаратында кутучалар орнотулган. Атайын түзүлгөн комиссия келип түшкөн арыздарды иликтеп, жарандардын укугун бузган учур аныкталса, тийиштүү чаралар көрүлөт. Сегодняшний день в средствах массовой информации Аэропорттун аймагында коопсуздук кызматкерлеринен сырткары башка бир топ кызматтар да иштейт. Чек ара көзөмөлдөө бөлүмү, бажы жана милиция кызматкерлери. Эгерде акча талап кылынган же буюмдар жоголгон учурлар катталса, келишимдер бузулуп, бул иш боюнча тергөө жүргүзүлөт. работают
Аэропорт аймагындагы кызматтардын ишин деги эле имараттын ичиндеги абалды көзөмөлдөө максатында күнү түнү видео байкоо жүргүзүлүп турат. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, аэропорт жетекчилиги каттоодон өтүүдө, учуудагы шарттарды оңдоо менен бирге жүргүнчүлөрдүн жүктөрүн алуу учурундагы ыңгайсыздыктарды жоюу маселесин чечүүнү убада кылды. Тейлөө маданиятын деңгээлин көтөрүү максатында кызматкерлер үчүн атайын окуулар уюштурулууда. Бул кардарды сыйлоого, тийиштүү деңгээлде кызмат көрсөтүүгө шарт түзөт. Эл аралык деңгээлге умтулган аэропорт жамааты өз кезегинде жарандарды каттоого кечикпей келүүгө, кезекте турууда сабырдуу, маданияттуу болууга үндөйт. Сурма Шаршынбаева, Шаршын Шайымкулов, Ош Перим жаңылыктары. Ноорузду ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине киргизүү сунушу берилди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Номинация Норуз майрамын улуттук майрам катары эсептеген 12 өлкөнүн атынан сунушталууда. Бул өлкөлөргө Афганистан, Азербайджан, Индия, Ирак, Иран, Казакстан, Кыргызстан, Пакистан, Тажикстан, Туркия, Түркменстан жана Өзбекстандар кирет. Ош шаарында Норуз майрамын өткөрүү үчүн борбордук аянтка 13 боз үй тигилди. Анда шаардагы жана Ош облусунда жайгашкан 13 улуттун диаспоралары менен биргеликте 13 аймактык кеңеш ар улуттун каада салт, үрп-адаттарын көрсөтүүгө өтүштү. Бүгүн күндүз башталган салтанат түнү менен уланып, эртең Норуз таңында аянтта сүмөлөк ачылат. Ош шаардык мэриясы жана Ош мамлекеттик университети тарабынан уюштурулган майрамдык кече бир топ багытты өз ичине камтыган. Алардын бири спорт жааты. Кыргыздын улуттук оюндарынын жарышы болуп, бакталары атайын белектерге ээ болушту. Мелдеш менен катар уюштуруучулар баардык улуттун өзгөчөлүгүн көрсөтүүчү концерттик программаларды да даярдашкан. Шаарыбызда көп улут эл жашайт. Ар бир улуттун каада салттарын, меймандостугун көрсөтүп, ушул мындайча айтканда шаарда ушул ар түрдүү улуттар биримдикте, достукта экенин чагылдырыш максатында мына ушундай уюштурулуп атат. Иш-чарада спортчулар өз күчүн сынашса, ошол эле мезгилде таланттуулар ырдап, бийлеп өнөрлөрүн көрсөтүштү. Ал эми ырга шыктуулар майрамдын урматына атайын ырларды да жазышкан. Бардык эски жаман нерселер муну менен чыгып кетсин. Жаңы жылыбыз жаңы самалыктар менен, жакшы ийгиликтер менен кирип келсин. Жакшылыкты ырлап, жаздын күнү жүрөктөргө гүлөнөт. Кыргыздардын чоң майрамы байыркы Норуз бүгүн куту анын сүмөлөк. Бул жолку Норуз майрамын тосуу үчүн аянтка бир гана кыргыздар эмес, башка улуттун өкүлдөрү да келишкен. Аларда четте турбай бүгүнкү иш-чаранын активдүү катышуучулары болду. Норуз майрамынын урматына Ош шаардык мэриясынын демилгеси менен ар бир аймактык кеңештин өкүлчүлүгү моминтип боз үй тигиши керек. Жалпы эсебинен 13 боз үй. Бул жерде эң негизги өзгөчөлүк ар бир аймактык кеңеш ар бир улуттун каада салтын көрсөтүүгө милдеттүү. Боз үй демекчи ар бир аймактык кеңеш өздөрүнө бөлүнгөн улуттун кийим-кечесинен тарта тамак ашына чейин көрсөтүүсү керек. Чыгармачылык менен иштеген кээ бир аймактын өкүлдөрү башка улуттардын балдарынын Норуз майрамына карата тарткан сүрөттөрүн да алып келип коюшкан. Ал эми Норуздун негизги символу катары эсептелинген сүмөлөктү даярдоо окуу жайдын мамлекеттик тил кафедрасына тапшырылган. Жоопкерчиликтин өз мойнуна алган аталган кафедранын мугалимдери жаштар боз үй тигип, коноктор үчүн дасторкон жайган. Жаңы жылда жакшы бата алуу үчүн ага элечек энелерди да чакырышкан. Батмаз урам колдосун. Дайыма жакшылыктар болуп, кыргыз элим тынч аман балдарга өмүр, ырыскы ден соолук, жакшы илимдүү, билимдүү балдар болгула. Эмка эң шуңга чейин ойноп, күлүп, шуумайны Батмаз урам колдосун. Жакшылыкта жолуган Аллаху акбар. Сүмөлөктүн чыгыш элдеринин тарыхында чоң орду бар. Адистер белгилегендей аталган тоюндук токчулуктун, молчулуктун символу катары да эсептелинет. Сүмөлөк бул бизге жеткен уланыштын негизги маңызы боюнча бул элдин бир көйгөйүнөн жаралган. Анан ошол жокчулук барчылыкка орун берсе, суук жылуулукка орун берсе, жалган чындыкка деген сыяктуу ушундай жакшы ниеттерден уламанан жаралган бир тамакта. Норуз майрамында тургундарга жагымдуу маанай тартуулоо үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эртеңде концерттик программа тартууланарын айтышат. Ал эми мындай кечелердин болушу улуттар аралык достукка чоң таасирин тийгизет деп ишенишет. Эң негизги максат бул биздин принцип, биздин күч биримде деген негизде кылып атабыз. Бул буюрса биздин шаарыбызга бүгүнкү күндө керек. Албетте эң алгач бизде шаарыбызда тынчтык болсо, элибизде ынтымак биримдик болсо, анан жакшы шаарыбызды өнүктүрүүгө
чогуу бирге аракет жасасак деген ниет. Чыгыш элдеринде жаңы жылдын келишин билдирген Норуз майрамы чындыгында жакшылыктын нышаны катары кабыл алынат. Жаздын келиши менен жаңы үмүт, жаңы тилектер айтылат. Жер жарылып, чөп чыккан, желин айрылып, сүт чыккан мезгил карапайым элге жакшылыктарды алып келген болсун. Кенжебек Маматсадыкова, Шаршен Шайымкулов, Ош Берим жаңылыктары. Ош облустар аралык стоматологиялык бирикмеси да Норуз майрамын өзгөчө белгилешти. Ага оорукананын өсүп өнүгүшүнө зор салымын кошкон ардагерлер жана башка коноктор чакырылган. Майрамдын урматына уюштуруучулар тарабынан кыргыздын улуттук тамак аштары жасалып, конокторго даам таттырышты. Аны менен катар эле улуттук оюндардын сынагы болуп, кыргыз бие жана ырлар жаңырды. Иш-чаранын негизги максаты улуттун салт санаасын даңазалоо менен жаштарга бул жаатта таалим-тарбия берүү. Мен өзүмдүн атыман стоматологдордун атынан жана ошондой эле шаардык кеңештин депутаты катары Норуз майрамы менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бул жаңы жыл Кыргызстаныбыздын келечегине жакшы жашаган жылдардан болсун ушул жыл. Кыргызстан бул бардыгыбыздын ата мекенибиз. Жүрөгүбүз ар дайым Кыргызстан үчүн соксун. Кылган кызматыбыз эл үчүн болсун деп кетер элем. Бардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен бүгүнкү Норуз майрамыңыздар менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Улуттук кийимдерди кийип, улуттук тамак аштардын түрлөрүн жасап, улуттук каада салттарды аткаруу Норуз майрамынын көркүнө көрк кошууда. Бүгүн майрамдын урматын утурлай шаардык билим берүү мекемелеринде атайын иш-чаралар уюштурулуп, майрамдык маанай тартууланды. Норуз мектеп окуучуларына зор сабак, андыктан шаардын 52 мектебинин окуучулары да кыргыз элинин көөнөргүз баалуулуктарын көрсөтүп, учурдагы салт санаалардан көрүнүш жасашты. Окуучулар өздөрү жасап келген улуттук даамдардын көргөзмөсүн көрсөтүп, боз үй тигип, мыкты даярдык көрүшкөн. Кыз узатуу, бешикке салуу, күйөө бала тосуу сыяктуу бир топ салттарды көрсөтүп беришти. Номер эле экинчи кыргыз түрк достугу таанттуу балдар мектебинин бүгүнкү 21 март Норуз майрамында абдан мыкты деңгээлде даярданып жаткан учурубуз. Бүгүнкү күндө биздин мектепке ар тараптан мыкты таанттар көрсөтүлүп, кыргыз оюндары көрсөтүлүп, ата бабабыздан калган Норуз майрамы өткөрүлүп жатат. Ата бабаларыбыздан каада салтын, нарк баасын сактап калуу максатында бүгүнкү Норуз майрамында бүтүн эски салттарыбыздын баардыгын ушул жерде майрамда бир жандандыралы деген максатта 1-класстан 11-класска чейинки балдардын баардыгына эң эле биринчи баскычта баардыгына бирдей улуттук кийимди кийип келсеңиздер деген талапты койдук. Баардыгы мүмкүн болсо кийип келсе. Анткени жөнөкөй 31 декабрда жаңы жыл үчүн жалтырактар менен атайын бир форма менен келебиз да. Биздин мына балдарыбыз бүгүнкү күндөгү ата бабадан келген салттык майрамда дагы бир улуттук колоритти сактаганга бир өбөлгө түзөлү дедик. Бүгүн Ош шаардык жаштар комитети менен Юзофош коомдук бирикмеси тарабынан биз бирдейбиз, бирок ар түрдүүбүз деген ураан астында атайын майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Иш-чаранын негизги максаты көп кырдуу таланттарды коомчулукка алып чыгуу менен алардын өнөрүн өркүндөтүү. Норуз майрамынын алдында уюштурулган иш-чарада ырчы, бийчи жана сүрөткө шыгы бар жаштар өз өнөрлөрүн тартуулашты. Көп улуттуу жаштарыбыздын таланттарын даңазалаган фестиваль өткөрүлүп жатат. Бул фестиваль ушул Норуз майрамына карата өткөрүлүп атат. Анткени Норуз майрамы бул жаңылануунун майрамы, жаңы жыл. Бизче чыгыш календары боюнча бул жаңы жыл болуп эсептелет. Ошондуктан биз жаңы күндүн астында, жаңы ушул Норуз майрамынын астында биз ушул достук фестивалын уюштуруп жатабыз. Бүгүн көрүп турганыңыздардай Норуз майрамына карата иш-чара уюштурулуп жатат. Бул жаштардын ортосундагы, ошондой эле улуттардын ортосундагы ынтымак үчүн биз ошол менен бирге эле майрамыбыздар менен да бирге куттуктап кетмекчимин. Ушундай долбоорлор көп болсо биздин мындай мамлекетибиздин, Ош шаарыбыздын өнүгүшүнө жакшы салым кошо алат деп ойлойм. Ош шаарында өспүрүмдөр арасында эркин күрөш боюнча өлкөнүн биринчилигине ат салышуу башталды. 22 жашка чейинки жаштар арасында уюштурулган мелдешке 200гө жакын балбандар катышып, мелдеш 2 күнгө улантылат. Кыргызстандын бардык аймагынан келген спортчулар 8 түрдүү салмак категориясы менен күч сынашат. Бул иш-чара өлкөдө спорттун күрөш түрүн өнүктүрүүгө шарт түзөрүн жана жеңүүчүлөр түрдүү олимпиадаларга катышууга мүмкүнчүлүк аларын кошумчалашат. Жаштар арасында эркин күрөш боюнча Кыргызстандын биринчилиги Ордулуу Ош шаарында өтүп атат. Бул мелдешке Кыргызстандын бардык тармагынан, бүт областтарынан мыкты эр азамат балбандар келип катышып атышат. Анан
ушул мелдештин жыйынтыгы менен Кудай бурса Кыргызстандын курама командасы түзүлөт. Ошол курама командалар Кудай бурса алдыда боло турган азиялык, дүйнөлүк мелдештерге жолдомо алышат. Биздин чыгармачыл топ тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар болду. Ал эми алдыда аалам алкагындагы кабарлары сиздерди күтөт. Алдыдагы эс алуу күндөрүңүздөр ийгиликтүү өтсүн, кечиңиздер көңүлдүү улансын.